Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин быйылкы биринчи жыйыны Москвада өттү. Айта кетсем, биримдиктин органдарындагы төрагалык Кыргызстандан Орусияга өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Асмалиев да катышты. Повестка Совета ЕЭК включает 38 вопросов. Отурумдун күн тартибинде 38 суроо бар. Айта кетсем, кошумча дагы суроолор пайда болууда. Отурумдун жыйынтыгында ЕЭПте мамлекеттик сатып алууларга катышуу үчүн товарлардын чыгарылган өлкөсүн аныктоо эрежелери дагы 55 товардык позиция менен толукталганы белгилүү болду. ЕЭК кеңеши ЕЭП товарларынын бир мамлекеттен экинчи мамлекетке үчүнчү өлкөлөр аркылуу тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыздоо үчүн шарттарды түзүү боюнча жол картасын ишке ашыруу мөөнөтүн 1 жылга узартты. При этом проектом соглашения предусматривается, что Чечим мүчө мамлекеттердин айыл чарба продукцияларын жана азык-түлүктөрүн ички рыноктады. Үчүнчү өлкөлөрдүн рыноктарына да Түркмөнстан, Иран Ислам Республикасы, Бириккен Араб Эмираттары жана Индия Республикасы багыты боюнча түндүк-түштүк эл аралык транспорт коридору боюнча үзгүлтүксүз тездетилген жеткирүүлөрдү өнүктүрүүгө багытталган. Евразия мейкининдеги климаттык күн тартибине арналган семинар талкуулоого Адылбек Асмалиев да катышты. Ал катышуучуларга Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө маалымат берип, экология тармагында республика тарабынан көтөрүлгөн бир катар демилгелерди белгиледи. Указом президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нургожевича Джапарова, 2022 год в нашей стране был объявлен годом защиты горных экосистем. Өлкөбүздө 2022 жыл тоо экосистемаларын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылы деп жарыяланып, анын алкагында Жашыл Мурас улуттук компаниясы башталган. Биздин өлкө ошондой эле 2030 жылга чейин парник газдарынын эмиссиясын 44% кыскартуу жана көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүү максатын койду. Касмалиев Борбор Азия чөлкөмүндөгү аномалдуу аба ырайына да токтолуп, Кыргызстан электр энергиясынын керектөөнүн тарыхый максималдуу чегинен чыкканын белгиледи. Ал чогулгандарга республиканын чакан жана орто гидроэлектростанцияларды куруу долбоорлорун ишке ашыруу ниети жөнүндө маалымат берди. Мы намерены поэтапно реализовать. Ушул шарттарда ошондой эле мөңгүлөрдүн эрүүсүн, суу энергетикалык ресурстардын кыскарышын эске алуу менен өлкөбүз акырындык менен көмүртек ташуучулардан энергиянын кайра жаралуучу булактарына биринчи кезекте гидроэнергетикага өтүүнү көздөп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары экологиялык фактордун маанисине токтолду. Кыргызстан жашыл экономика, энергиянын кайра жаралуучу булактарын жана транспорттун экологиялык түрлөрүн пайдалануу, таштандыларды натыйжалуу башкаруу жана ар кандай экологиялык технологияларды киргизүү боюнча ар тараптуу кызматташууга даяр экендигин айтты. Мирбек Молдокунов, Ала Тоо 24, Москва шаары.